бүгүн ушул түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы чоң жыйын өтүп атат. Бул Кыргызстанда биринчи жолу өтүп атат. Азыр өзүңөр билгендер конокторубуздун баары келди. Биринчи биз ушул түрк тилдүү мамлекеттер менен энергетика тарабында байланыштарды мындан да бекемдетүү. Мисалы үчүн ошол эле мамлекеттен Турция менен иштеп атабыз, ошол эле Казакстан, Өзбекстан менен, Туркмения менен иштеп атабыз. Хотя Туркмения наблюдательный совет болсо, Венгрия менен жакшы жумуштарды баштап атабыз. Аякта жанагы чакан гэстердин агрегаттарын чыгарган чоң заводдор бар. Ошолор менен акыркы эле ишибизди токтолуп кетсем, бул бала саруу гэсинин агрегаттары ошол Венгриядан алып келдик да. Мына ошого карабастан биздин коллегаларыбыз дагы бүгүн бизге келип, ошо Кыргызстанда биринчи жолу түрк мамлекеттеринин энергетика министрлери чогулуп, Кудай буйрса бир жыйын өткөрүп, бир коммуникеге кол коюп атабыз. Анан бир жаңылык мен ошо түрк мамлекеттерине сунуштап атам. Мындан ары эмдиги жылы ушул түрк мамлекеттеринин ичинде биз энергетиктердин мелдешин өткөрөлү деп атабыз да. Бул дагы бизди энергетиктерди жакындатат эле дагы. Анан жанагындай ар бир мамлекетте билесиңер, ар кандай энергия жабдуулары чыгат, ошолорду дагы алганга мисалы үчүн мүмкүнчүлүк болот эле да. Түркмендер менен электр энергия алкагында иштеп атабыз. Казактар менен, өзбектер менен камбаратаны куруп атабыз. Ошол эле Турция менен бүгүнкү күндө мына азыр чоң гэске, Казарман гэсине бизге инвестор келип атат. Ошол сыяктуу ТЭЦ-2 мына үчүн түрк мамлекетинин инвесторлору баштап атат. Сельмаш заводду түрк мамлекетинин инвестору баштап атат. Ошондой чакан гэстерге жана күн энергиясына бу Венгрияда мисалы үчүн ошондой эле күн менен шамал өнүккөн. Ошолорду баягы инвестор сыяктуу тартабыз деген ойдобуз.